Жылкынын эти шариатта адал. İmam Müslim'din Sahih kitabında aytılınat Hazreti atın tutup kalmazlar öyle karagılaçı aytam dep atıp. Ayşe nebizdin bir tuğan Asma. Hazreti Asma bint Abu Bakr aytat Hazreti Peygamberimiz ubagında жылкы soyuldu jedik deydi. Şariatta tıyuu salınbaydı. Болгону Hazreti Abu Hanifa'dan жылкынын этин жеген makruh degeni var. Bu kaçan dese janagıda soğuş aval bolup анан жылкынын этин жебей келе жесеңер улоо жок каласыңар деп ошол улоого жараган жылкыларды гана тыюу салган. Далили жылкынын сүтүн ичкенге эч ким тыюу салган эмес. Анткени шариятыбызда кайсыл жаныбар эти арам болсо анын сүтү да арам болуш керек. Жылкынын эти макруh дегендер сүтү макруh деп айткан эмес, демек кайсы бир себептен улам гана. Туура арабтар, түрктөр жылкынын этин жебейт экен. Анткени алардын жылкысынын эти жегенге жарабайт. Ал эмес Орусияга барып жылкынын этин жей турган болсоң саз жыттанат. Ал биздикиде таза жерде, таза суу ичкен, таза чөп жеген жылкынын эти жакшы болот. Мен Орусияга барсам Кыргыздар жылкы союп күчүк кылган экен, жеп кушкум келди. Эми орустун жанагы сазында чиркей жүргөн жердеги саз чөп жеген жылкынын эти таттуу болбойт экен. Ошол адамдын каалоосу гана. Болбосо шариятыбызда жылкынын эти адал, аны эч ким арам деген жери жок. Болгону курмандыкка жылкы чалынбайт. Анткени пайгамбарыбыз төөнү, уйду, кой эчкини, уйга кошулганда буй болуп топоз кошулар, ошолор гана чалынат деп айткан. Бирок ал деген сөз жылкы жесе болбойт деген сөз эмес. Эми аны жебей айтса, жебей жүрө берсин, биз жей беребиз. Шариатта бар болгондон кийин биз динибизди бир арабка карап же бир түрккө карап оңдобойбуз. Биз динге карап оңдойбуз. Кур'ан-ы Каримде шариатта тыюу салынбагандан кийин аны биз тойго жей беребиз. Ошол Орта Азиядан жана орустар келип, анан кыргыздар үрпөдүбү? Үрккөндө мындан Пакистанга, Түркияга барып, ошентип отуруп, булар азыркы Сауд Арабиясындагы Таиф деген шаарга чейин барышты. Барса жылкы көргөн жылкы жебейт экен, булар Кудай мындай бербеспи деп, жылкы союп жеп атса, ошол жердеги муфтийге арызданыптыр. Мына келген бухаралыктар деп коет, булар жылкыны жей турбайбы булар? Деп арызды муфтий айттыр, силер жебесеңер алар жебей коюш керек, жей берсин койгула. Аны силер жесеңер болуп кошулуп жей бергиле барып алып. Десе муфтийин жаман көрүп жүрөт дейт. Эми адам көнбөсө кыйын да ошондой. Анан жанагы туяк деп атпайсызбы? Ача туяк, туюк туяк деп. Ал туяк деген сөз орустан дининен келген. Ошолордо ача туяк мындай болот, туюк туяк мындай деген сөз бар. Биздин шариатта бул жок. Жанагы бизде маркумдарга 40 кылык өткөзгөн, капкара көйнөк кийген, ошол жана христиан дининен келип калгандай эле шам жаккан ошолордон келген. Анан кийин ошол жанагыдай туяк туяктуу, анан туюк туяктуу, ача туяк болот, болбойт деген ошондон келген. Биздин динде андай эмес. Биздин динде ошол шариатта, Куранда, хадисте айтылган арам деген арам, адал деген адал. Анан бир гана эреже бар. Азуусу бар, чеңгели бар деген. Азуусу бар дегени бул кан жеген жаныбар дегени. Өлүмтүк тутуп жей турган болсо, кан жей турган болсо, бул арам. Ошондой эле азуу неме жана чеңгели бар дегени бул куштардын жыткыч куштар. Анан бүркүткө окшогон, ал эми дан жей турган куштар буга кошулбайт. Демек бизде куштардын кайсы түрүн жейбиз десек, ошол дан менен гана азыктангандар жей беребиз дагы, ал эми дандан башка жанкыдай бир жандууну алып жегендер жебейбиз. Жаныбардан деле. Мисалы үчүн эмне үчүн мышык жебейбиз, эмне үчүн коен жейбиз? Экөө окшош, таразага тартсаң бирдей, жүнү да окшош. Аппак мышык, аппак коен берсең жүн окшош эле. Бирок мышык чычкан жеген үчүн жебейбиз дагы, коен дайыма чөп жеген үчүн аны жейбиз. Маселе мына ушундайча. Бирок мен өзүм коен жегим келбейт. Мен коен жебесем эле элдер коен жебей койбойт да. Мен коендон ушундай бир кызча боло берем. Коен этинен. Бирок адал шарият боюнча коен. Жылкыдагы адал, жеп жүрөбүз жылкынын этин, аябай жейбиз. Уча жейбиз.